Саламатсыңарбы балдар? Биз азыр силер менен кыргыз адабияты сабагын баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Алыкул Осмонов. Сабактын максаты Алыкул Осмоновдун өмүрү жана чыгармачылыгы боюнча кыскача маалымат аласыңар. Анда эмесе Алыкул Осмонов боюнча айтылган маалыматка көңүлүңөрдү бургула. Мен уялам, мындан уялам. Көзгө толоор бир чоң эмгек кылбагам. Колуң кезеп, жолуң болгур деген сейт жер шаарынан гүлүк учкан заманам деп өзүнө өзү канааттанбай, мындан да жакшы ырларды жаратууну иңсеген кыргыз элинин таланттуу акыны, чебер котормочусу жана драматургу Алыкул Осмонов 1915 жылы азыркы Чүйдүн Жайыл районуна караштуу Каптал арык айылында туулган. Анын армандуу тагдырынын азаптуу жолдору ымыркайын деле апасынан, 3 жашында болсо атасынан айрылганда катаал да болору сезилсе керек. 1919 жылы Бишкектин жетимканасына өтүп, 1921-1929 жылдары Токмок жетим балдар үйүндө, ал эми 29 жылдан 32 жылдар аралыгында Бишкектеги Борбордук педагогикалык техникумда тарбияланган. Карала шаар кишиси жогунан окуусун аяктай албай, айылга кетет. Аяктан да ылайыктуу жумуш табылбай, кайра Борбор шаарга келет дагы Чабуул журналынын редакциясына адабий кызматкер болуп орношот. 1937 жылдан 1940 жылдар аралыгында Кыргызстан жазуучулар союзунун секретарынын кызматын аткарат. Андан кийин ал көбүнчө чыгармачылык иш менен гана алек болот. 1939 жылы өз учурунда өтө барктуу советтик Ардак белгиси ордени менен сыйланат. Алыкул Осмоновдун туңгуч ыры 1930 жылдын сентябрында Сабаттуу бол деген газетага жарыяланган. Андан кийин анын ырлары газета журналдарга үзгүлтүксүз чыгып турган. 1935 жылы Таңдагы ырлар, 1937 жылы Жылдыздуу жаштык, 1938 жылы Чолпонстан деген ыр жыйнактары жарык көргөн. Ал эми 35 жылдан 38 жылдар аралыгында Алыкул Осмонов ыр түрүндөгү 6, кара сөз түрүндөгү 2 котормо китепчени 1940 жылы грузин классиги Шота Руставелинин Жолборс терсин жамынган баатыр дастанын которуп бастырып чыгарган. 1945 жылы Алыкулдун Махабат, 1946 жылы Жаңы ырлар, 1947 жылы Менин жерим ырдын жери, 1949 жылы Жаңы ырлар деген оригиналдуу ырлардан жана поэмалардан куралган жыйнактары чыккан. 41-48 жылдар аралыгында Алыкул Осмонов персче жазылган орто кылымдык Азербайжан акыны Низами Ганжевинин Хасров Ширин поэмасын, англиялык улуу драматург Шекспирдин 12 түн комедиясын жана Отелло трагедиясын, улуу орус акыны Александр Сергеевич Пушкиндин Евгений Онегин аттуу ырдан бүткөн романын кыргызчалаган. Булардын ичинен өз убагында Отелло менен Евгений Онегин жарыкка чыккан. Алыкул Осмонов драматургияга да көңүл бөлүп, бир жана көп көшөгөлүү пьесалардын жоон тобун жазган. Булардын ичинен өз маалында 2 бригада деген комедия гана элеттик профессионал театрынын сахнасында коюлган. Ал эми тарыхый, фольклордук сюжеттин негизинде жазылган Ак мөөр пьесасын Алыкул Осмоновдун драматургиялык иш-аракетинин дурусурагы деп айтсак болот. Алыкул Осмонов эң оболу лирик акын катары таанымал болгон. Анын чыгармачылык күч-кудурети лирикалык ырларында баарынан айкын ачылган. Анын Таңдагы ырлар, Жылдыздуу жаштык, Чолпонстан аттуу алгачкы жыйнактарын автор өзү колго алгыс начар китептер деп атаган. Экинчиден ал 44 жылдын күз айларынан жаза баштаган ыр поэмаларынын өз акындыгынын баралына жеткен мезгилинин жемиштери деп эсептеген. Алыкул Осмонов жаш жагынан көп окуп, көп жазып, акындык өнөрдүн сырларын олуттуу түрдө өздөштүрө баштаган. Ыр токуу ышкысына жан дили менен берилгендиги аны көп иштөөгө шыктандырган. Ал поэзияны жөнөкөй гана кесип эмес, өмүрүнүн шериги деп, өз жашоосунун маани-маңызы деп, коомго кызмат кылуунун майданы деп билген. Ошон үчүн ал
өзүнө өзү нааразыланып, дайыма чыгармачылык жактан өсүп отурууга умтулган. Экинчиден, Алыкул чымырканган мээнеттин натыйжасында өз алдынча ойлоно алуу мүмкүнчүлүгүнө жетишкен. Ошон үчүн ал айрым калемдештери сыяктуу көпчүлүккө ортоктош ой пикирлерди кайталап, мамлекеттик идеологияны айткан дегендерин билимчилеп туурап тим болгон эмес. Алыкул Осмонов баарынан мурда өзүнүн жекече ой сезимдерин, кайгы касиретин ыр кылып жазып, ошонусу менен кыргыз поэзиясына жаңылык кээрди. Ушул багытта анын биринчи жазган ыры Бөбөккө дегени өзүнчө бир чек ара белгисиндей ыр дейт. Байкаштырып көрсөк, акын ошол ыры менен чыгармачылыгынын жаңы баскычынан аттап чыккан экен. Анын менчик акындык үнү менен сүйлөп кетиши да, укмуштуудай чыгармачылык эргүү мезгилине такай кириши да ошол ырдан башталган. Элегияда акын кандайдыр бир өзүнөн башка лирикалык каармандын атынан сүйлөбөйт. Тек өз атынан сүйлөп, өз күйүтүн кеп кылат. Ырдын алгачкы саптарынан, тум баласынан айрылган акындын жасалмасыз кайгыга батканы, бара-бара каңырыгы чын эле түтөй баштаганы айкын сезилип, жалындын илеби бар ысык буу сыңары окугандын ой сезимин тызылдата бүркөлтөт дагы. Анан өлдү бөбөк, жүргөн каны токтогон, бир жылт этип өчкөн чырак окшогон, учсуз жердин бир учкуну кеткен жок, бети жок жер уялбайт ошондон. Бул саптары күйгөнүнөн заманасы куурулган кишинин айласыздан айткан ачуу каргышындай өзөгөртөп, айтылып жаткан күйүттүү сезимдин реалдуулугун биротоло бекитет. Анткени бул элегиянын эмоциялык таасиринен окурман көңүл чөгөттүккө капталбайт. Тескерисинче, ар бир өмүрдүн кымбаттыгын жана кайталанбастыгын айкын туят. Мына балдар, биз бүгүнкү сабакта ала турган маалыматыбыз ушул. Бул боюнча алган маалымат боюнча суроо талаптарыңар болсо айткыла. Азыр кийинки сабагыбыздын этабын өтөлү. Кийинки сабакта сабакты бышыктоо этабы.